Алмамбет Осмонұлы. Ахлі сунна ақидасы туралы сұрау жауаптар. Китепте ислам дүйнөсүндө туура ишеним негиздери катары бирдей кабыл алынган, жалпы мусулмандар тарабынан моюндалган ахлі сунна ақидасы жөнүндөгү салттуу темалар, Матруди Ханафи ақидасынын эң негизги маселелери суроо жооп түрүндө кыскартылып берилген. Китептин акырында ар бир мусулман үйрөнүп амал кылууга тийиштүү 40 парз жана 54 парздардын баяны да кошо берилди. Китеп ислам ишенимин тереңдеп билүүгө кызыккан жалпы окурмандарга арналат. Кириш сөз. Бардык мактоо даңазалар адамзатка асыл дин тартуулап, аларды эки дүйнөнүн бактылуулугуна чакырган жана ыймандууларды түбөлүктүү сыйларына бөлөгөн Алла Таалага таандык. Ыйман жолун адамзатка үйрөтүп, жараткандын буйругун толук жеткирген жана ак менен караны айыра тааныткан сүйүктүү пайгамбарыбызга, анын үй бүлөсүнө, анын артынан ээрчиген жалпы үммөтүнө дуайы саламдарыбыз болсун. Мусулмансыңбы? Кудайга шүгүр, мусулманмын. Мусулман экендигиңе күмөнүм бар. Менин далилим бар. Далилиң кайсы? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Анда макул. Качандан бери мусулмансың? Аль-Мустактан бери. Аль-Мустак деген эмне? Аль-Муисаку хуал ахдул маусаку вал китаб. Маусуку вал китаб. Бала болуп, акыл эс алып кире баштаган күндөн тартып, эске орногон куттуу сөздөрдүн башы так ушундай башталар эле. Сени ким жаратты? Диниң эмне? Пайгамбарың ким? Китебиң кайсы? Кимдин үммөтүсүң? Мазхабың эмне? Кайдан келдиң? Каякка барасың? Кимдин урпагысың? Кыскача суроо жооптор ушундайча уланар эле. Айрымдарынын маанисин так түшүнбөсөк да, эмне жөнүндө айтылып жаткандыгын биле албасак да, өлчөмдүү жообун сөзсүз айтышыбыз керек эле. Суроолордун ар бирине кыска, так жооп берип бүткөн соң, исламдагы 40 парзды майда чүйдөсүнө чейин кезек менен бирден айтып чыгар элек. Башка жумуш балким калса калар, бирок жогоркуларды күн сайын айтуу эң башкы милдетибиз эле. Кээ бир күндөрү буларга кошумча кылып, 7 атабыздын аттарын да тизмектеп айтып берер элек. Мектепте окуп жаткан ага эжелерим үй тапшырмаларын аткараардан мурда баарыбыз атабызды тегеректеп олтуруп, жогоркудай узун сабак суроо жоопторду кайталап жаткан тестиер бала кезим күнү бүгүнкүдөй көз алдымдан кетпейт. Ар күнү кечкурун, көбүнчө күн батып караңгы түшүп, эл үйлөрүнө кирип айлана тынчыгын убагында эшиктерди ичинен илип бекем бекитип коюп, кокус киши кара келип калгыдай болсо сырттан угуп калбасын деп үнүбүздү акырын чыгарып, этияттап айтышыбыз керек эле. Кайда, качан болсо да эч адашпастан, атүгүл түшүбүздө да шытыратып айтып берер абалга келгенибизге карабастан, бул суроо жоопторду күнүгө кечинде темирдей тартип менен кайталатып айттыргандан эч тажашуу эмес бейиши болгур Раматылык атабыз. Биз да кайталагандан эч тажачуу эмеспиз. Балким мен тилим буудурактап, жаңы гана чыга баштаган кездерден же 3-4 жашымдан баштап үйрөнсөм керек эле буларды. Ошентип ал суроо жооптор күн сайын кайталана берип, жадыбалдай жат болуп, эсибизге кыттай уюп, ошол бойдон орноп калды. Андан бери канча суулар акты, далай нерселер, далай окуялар бүлбүлдөп, элес болуп, алыста калып, көбү эстен чыкса да, бирок ошол суроо жооптор эстен эч чыккан жок. Көрсө, ошол балгын курак бала кезибизде динге кысым күчөгөн, эч ким өз эркинче динин үйрөнүп, ибадатын ачык ашкере кыла албаган, кишини кишиге айгакчы кылып артынан аңдыткан тар кезең, татаал заманда Ырахматы атамдын бул суроо жоопторду жашыруун жаттатып, эсибизге кыттай куя бергени жөн жеринен эмес экен. Аны кийин түшүндүк. Бул дүйнөдө эч нерсеге алмашкыс, түбөлүктүү акыйкаттарды, ислам ыйманын эрежелерин, акыйданын негиздерин жөнөкөй
жатык тил менен эс тутумубузга куюп, өмүр бою эстен чыккыс кылып, жүрөгүбүзгө бекем орноткусу келген экен. Ааламдагы бүткүл макулуктардын асылы адамзаты болсо, адамзатына тартууланган эң асыл нерсе анын жүрөгүнөн орун алган ыйманы болуп эсептелет тура. Ыйман толгон жүрөк кооз гүл бакчага, ыймандан куру калган жүрөк чалдыбары чыгып бузулган жаман үйгө окшойт дешет аалымдар. Ыйман Алла Тааланы таануудан башталат. Аны тааныбай туруп, ыйман жолуна түшүү мүмкүн эмес. Алла Таалага ишенүү, аны таануу аркылуу ыйманга карай жол ачылса, ыймандын бардык шарттарын, талаптарын үйрөнүп, аткаруу аркылуу адамдын ыйманы толукталат. Эгерде ыйман толукталбаса, же ыйман болбосо, аткарылган ар кандай жакшы иштер жана ибадаттар текке кетет. Ыйман менен, ыклас менен аткарылган жакшы иштер мөмө берип көбөйүп, акыретте пендени анын эң акыркы максаты болгон Алланын ыраазылыгына карай алып барат. Мына ошондуктан ыйман жана туура ишенимдин негиздерин билип, ошол боюнча амал кылуу ар бир мусулмандын эң башкы жана өтө зарыл милдеттеринен болуп эсептелет. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Кыргыз өлкөбүз эгемендүүлүккө жеткенден кийинки жылдарда ыйман исламдын нуру кайрадан жаңырып, жергебизге жарык шооласын чачты. Өз динин тереңдеп билип үйрөнгүсү келген, аны менен сыймыктанып, туура жолдон адашпай өмүр сүргүсү келген жаштарыбыз көбөйдү. Кыргыз эли тээ байыртадан мусулман ишениминде, Ахлу Суннанын Матуридия акыйдасында болуп келсек да, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында диний маалыматтын жетишсиздигинен улам Ахлу Суннанын туура ишенимине, Матуридия акыйдасына төп келбеген айрым идеялар дагы сырттан сызылып кирди. Өздөрү мусулманбыз деп эсептешкени менен, мусулманчылыкка залалын тийгизер, тескери жолго түртүп, терс пикирлерин таратып жаткан аз сандагы адамдар дагы эл арасында пайда боло калып жүрдү. Туура ишеним жолунан бир жолу эле тайып кеткендер кыңыр тепсеп алгандан кийин кайра түз жолго түшмөгү ого эле кыйын экен. Ошондуктан айрыкча жаштарыбыз туура ишеним маселесинде өтө этиятташы, ал үчүн маалымат булактарын туура тандашы өтө зарыл маселе. Ушул өңүттөн карап, аалымдарыбыз, дин ишмерлерибиз бул жаатта колдон келишинче жакшы нерселерди жасап келишет. Мындан мурда Ислам негиздери аттуу китептин биринчи бөлүгү ыйман ишенимге туура акыйдага арналып, ошол боюнча Дилязык басма үйүнөн басмадан чыккан жана эл ичине кеңири таралган эле. Ошондой болсо да, акыйда маселелериндеги айрым темаларды ар башка өңүттөн жаңыртып, ачып берүү максатында бул жолу ушул ислам акыйдасы тууралуу суроо жооптор аттуу китеп даярдалды. Бул китепти даярдоодо ислам дүйнөсүндө кабыл алынган Ахлу Суннанын туура ишеними жөнүндөгү классикалык акыйда китептеринен, айрыкча Имам Азам Абу Ханифанын Фикхул Акбар китебинен жана Тахавиядан көбүрөөк пайдаланылгандыгын айта кетишибиз керек. Анткени Ахлу Суннанын Матуридия акыйдасынын эң башкы булагы да бүткүл ислам дүйнөсүндө бирдей кабыл алынып, туура ишенимдин негизи деп моюндалган дал ошол имамдардын эмгектерине барып такалары белгилүү. Деги эле Ханафи ишеними деп айтылган кезде бул Матуридия акыйдасынын туюнтарын эстен чыгарбашыбыз керек. Сахабалардан бери уланган дин илиминин туура ишеним негиздерин дал ошол Имам Азам, Имам Тахавия жана Имам Матуриди сыяктуу аалымдар бир калыпта сактап, коргоп, төгөрөктүн төрт бурчуна жайылтууга зор салымдарын кошкондугу белгилүү. Албетте, акыйда илимин чечмелеген ошол имамдар, аалымдар өз китептеринде жана ар бир айткан сөзүндө Куран менен сүннөттүн өзөгүн так сактап, ошол боюнча гана пикир билдиришкен. Китеп ичинде айрым жерлерде үзүндү келтирилген. Имам Азамдын сөздөрү негизинен анын Фикхул Акбар китебинен алынды. Ошондой эле Имам Тахавийнин сөздөрүнүн үзүндүлөрү да анын Акыйда Тахавия китебинен алынды. Китептин акырында ар бир мусулман үйрөнүп амал кылууга тийиштүү исламда өтө зарыл болуп эсептелген 40 парз жана 54 парз баяндарын да кошо берилди. Китеп ислам окуусун жаңы баштаган медреселердин окуучуларына, деги эле ислам акыйдасын жакшыраак үйрөнүп билгиси келген ар бир мусулман окурманга
арналат. Алмамбет Османұлы.